Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана Түстүү Тасма берүүсү. Чыгарылыштарыбызда пайдалуу жана кызыктуу маалымат менен бөлүшкөнгө ар дайым аракет кылабыз. Ал эми кийинки чыгарылышты көркөм өнөрчүлүк темасына арнайбыз. Илгери чыгармачылык бирикмеси өз ишинин жыйынтыгын тартуулады. Көргөзмөгө келгендер живопись, скульптура жана инсталляцияларды көрө алышты. 2,5 миллиард жыл. Бул ааламдын жашы. 9 миллион биологиялык түр, 13 сүрөтчү, бир уникалдуу көргөзмө. Биз сиздерге Кыргызстандын жаш сүрөтчүлөрүнүн жана скульпторлорунун мыкты чыгармаларын көрсөтөбүз. Мындай чагымчыл видео менен илгери чыгармачыл бирикмеси өз көргөзмөсүнө чакырды. Албетте, жаш сүрөтчүлөрдүн чыгармаларына көңүл буруу керек. Көргөзмөгө Кыргызстан менен Казакстандан келген 13 чыгармачыл бала өздөрүнүн сүрөттөрүн, айкелдерин жана инсталляцияларын коюшту. Илгери ата мекендик сүрөтчүлөрдөн, музыканттардан, скульпторлордон, жаратуучулардан турган чыгармачыл бирикме. Биздин максат ар кандай чыгармачылык чөйрөлөр менен кызматташуу аркылуу маданиятты кантип өнүктүрсө болоорун көрсөтүү. Биз жанрлар аралык демилге, биз кызматташуу жана биригүү аркылуу Борбордук Азиянын маданиятын жана искусствосун дүйнөлүк картага түшүрүүнү каалайбыз. На глобальную карту путем коллаборации и объединения. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. Lost all ambition, worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition or worldly acclaim. Сүрөтчүлөрдүн көркөм эксперименттери үчүн искусство үчүн арналган эмес материал болду. Таштанды, кайра иштетилген чийки зат, калдыктар, ушка окшогон нерселер. Бирок сүрөтчүлөрдүн чыгармаларынын темалары ар башка. Лирикадан баштап курч социалдык темаларга чейин. Это моя личная боль и переживание за женскую долю. Бул менин жеке оорум жана аялдардын жашоосу үчүн тынчсыздануум. Кээ бир өлкөлөрдө радикалдуу исламизм массалык түрдө өнүккөн. Охватывает радикальный исламизм, не побоюсь этого слова сказать. Здесь показан триптих. Мен ушундай кыйын күндөрдү башынан кечирген аялдардын жашоосун жөнүндө ойлоном. Бул жерде 3 адам көрсөтүлгөн. Балким бул бир адам. Көзгү маска дүйнөдүн абсолюттук обочолонууну жана коомдун талаптарын аткарууну чагылдырат. Трагедия болгондо адамга таш ыргытылат. Акыры адамдын бети жок, ал тургай күзгүсү да жок болуп калат. Акыры ыйык адамдын жанына айланат. Муну биз жээктен, таштанды челектен тапкан тикенек зымдан жасалган венок баса белгилеп турат. Именно это подчеркивает терновый, так скажем, венок из колючей проволоки, который мы нашли на берегу, на мусорке. Көргөзмөнүн авторлары менен тааныштырайын. Бул алардын көркөм ишке ашуусу. Бул сүрөттөрдү сүрөтчү Алтынай Осмоева тарткан. Алтынай Осмоева. Такими она увидела своих коллег по этой выставке. Бүгүн сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүндө сүрөттөр жөнүндө гана ойлонбостон, авторлор менен алардын чыгармалары жөнүндө түз сүйлөшүүгө, балким искусство жөнүндө талашып тартышууга, же кол тамга алууга, же селфиге түшүүгө болот. Бул сүрөттөрдү көргөн адамдарды угуу кызыктуу. Анткени ар ким сүрөттөн бир нерсени алат. Аларды кароодо жан дүйнөңүздү жылытуу үчүн менин чыгармаларым боорукер жана жеңил болушун каалайм. Частичку. Я хочу, чтобы
Заманбап искусство сүйүүчүлөрү бул көргөзмөнү кийинки дем алыш күндөрү колледждин компас имаратында көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Part in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you 10 жылдар бою философтордун жана искусство таануучулардын көңүлүн буруп келе жаткан бир суроо бар. Сүрөтчүнүн ой ниети сиздин чыгарманы чечмелөөңүзгө канчалык таасир этиши керек? Сүрөтчүнүн пландары жана максаты анын маанисине таасир этеби? Же бул толугу менен көрүүчүнүн чечимине байланыштуубу? Хейли Левит көркөм чечмелөөнүн татаал желесин изилдейт. Сиз жана досуңуз сүрөттөрдүн көргөзмөсүндө бара жатканыңызды элестетип көрүңүз. Күтүлбөгөн жерден сиздин көңүлүңүздү түздүү сүрөт тартат. Сиз сүрөттөгү ачык кызыл түс сүйүүнү символдоштурат деп ойлойсуз, а сиздин досуңуз ал согушту чагылдырат деп ойлойт. Сизге фантастикалык асманда жылдыз болуп көрүнгөн нерсе, сиздин досуңузга глобалдык жылуулуктан атмосферанын булгануусунун издери көрүнөт. Талашты чечүү үчүн интернетке кайрыласыз. Ал жерден сүрөт бул сүрөтчүнүн балдарынын сүрөтүнө негизделген искусство долбоору. Кызыл анын ошол кездеги жакшы көргөн түсү. Ал эми күмүш чекиттер чындыгында перилер экенин окуйсуз. Эми сиз бул чыгарманын жаралышына себеп болгон автордун так ниетин билесиз. Сүрөттүн маанисине карабай сизге жаксачы? Чындыкты толук билгенден кийин сизге азыраак жагабы? Сүрөтчүнүн чыныгы ниети сүрөттү чечмелөөңүзгө канчалык таасир этиши керек? Бул маселе боюнча философтор менен искусство таануучулар көп жылдар бою талашып келишкен, бирок бир келишимге келишкен жок. 20-кылымдын ортосунда адабият сынчысы Уильям Вимсат жана философ Монро Бертсли жазуучунун ниети мааниге ээ эмес деп божомолдогон. Алар бул адашууну ниетке байланыштуу деп аташкан. Башкача айтканда, чыгарманы автордун ниети аркылуу баалоодо анын түшүнүгү бузулат. Алар далил катары эки аргумент келтиришет. Биринчиден, биз изилдеп жаткан сүрөтчүлөр мурда эле каза болуп калышкан. Көбүнчө чыгармалардын ниети жөнүндө эч кандай жазуу калтырышпайт. Же алар жөн эле өз иштери тууралуу суроолорго жооп бере алышпайт. Экинчиден, чыгармага байланыштуу кандайдыр бир маалымат болсо дагы, Вимсат менен Бертсли бул чыгарманын касиеттерин баалоодо бизге тоскоол болот деп ишенишкен. Алар искусствону десертке окшоштурушту. Сиз пудингти татып көргөнүңүздө, ашпозчунун идеяларынын сизге пудингтин даамын же текстурасын жактыруу менен эч кандай байланышы жок. Алардын ою боюнча пудингтен рахат аласыңбы же жокпу? Бул маанилүү. Албетте бир адамга жакса, башка бирөөнө жакпай калышы мүмкүн. Канчалык көп адам болсо, ушунчолук көп чечмелөөлөр болот. Андыктан сүрөттөгү күмүш чекиттерди жөнөкөй перилер, жылдыздар же абанын булганышы катары чечмелесе болот. Вимсат менен Бертсли логикасында автордун өз чыгармасын чечмелөөсү бирдей алгылыктуу чечмелөөлөрдүн бири болот. Бирок, эгер сиз буга макул болбосоңуз, анда балким ниеттер жөнүндө адаштырууну четке каккан адабий сынчылар Стивен Кнап менен Уолтер Бен Майклстын пикири сизге көбүрөөк ылайыктуу болот. Алар автор атайлап койгон маанини жөн эле мүмкүн болгон чечмелөөлөрдүн бири эмес, иш жүзүндө чыгарманын бирден бир чечмелениши деп эсептешкен. Мисалы, сиз пляжды бойлоп бара жатканыңызды элестетип көрүңүз. Жана кумдун ичинде ыр сапына окшош издерди көрөсүз. Кнап менен Майклс бул издер адамдын чыгармачылыгынын жемиши эмес, деңиз толкундары тарабынан боелгон кызыктай кокустук экенин билсеңиз, сөздөр маанисин жоготоп деп ишенишкен. Алар аң сезимдүү жаратуучунун фигурасы ырга түшүнүктүү маанини берет деп ишенишкен. Башка ойчулдар ниеттин татаал табышмактын бир бөлүгү экенине ишенип, компромисстик чечимди жакташты. Бул көз карашты азыркы философ Ноэль Кэрролл карманган. Сүйлөөчүнүн ниети сүйлөшүүгө катышкан адамдын муктаждыктарын канааттандыргандай, ал автордун ниети аудиториянын керектөөлөрүнө жооп берет деп эсептейт. Ниет кандайча ишке ашаарын түшүнүү үчүн Кэрролл тамекини кармап, жарык сурап жаткан адамды элестетүүнү сунуштайт. Адам сизге кайрылды деп божомолдоп, чырак берүү менен жооп бересиз. Суроо берүү үчүн колдонулган сөздөр маанилүү. Бирок бул суроонун артында жашылган ниеттер түшүнүктүү гана эмес, сиздин андан аркы реакцияңызды да аныктайт. Демек, сиз бул спектрдин кайсы уюлуна ишенесиз? Балким Вимсат менен Бертсли сыяктуу искусство ошол пудингке окшош деп ойлойсуз. Сиз аны сынап көргөнгө чейин анын даамын билбейсиз.
Же автордун идеялары жана мотивациялары анын чыгармасынын маанисин аныктайт деп ойлойсуз бу? Көркөм чыгарманын чечмелениши так жооп эч качан табылбай турган татаал желеге окшош. All the girls in town follow you all around. Ал эми кийинки искусство иштеринин маанисин чечмелей албасак да, тарыхы жана жаратуучусу жөнүндө айтып бере алабыз. Бишкекте эстеликтердин жанына QR коддору орнотуу долбоору ишке кирди. Эми ар бир адам смартфон аркылуу QR кодду сканерлөө менен эстеликтер тууралуу толук маалымат таба алат. Бишкекте эстеликтердин жанына QR коддорун орнотуу боюнча долбоор өз ишин баштады. Азыр ар бир адам смартфону менен QR кодун сканерлеп, эстеликтер жөнүндө толук маалыматты таба алат. Долбоордун максаты жаштар арасында маданият тарыхын жайылтуу, Кыргызстанда туризм секторунун өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү. QR код аркылуу эстелик качан орнотулганын, адамдын өмүр баянын, тарыхка кандай салым кошконун биле аласыз. Фото жана видео материалдар. Мунун баары 3 тилде берилет: кыргыз, орус жана англис. Учурда QR коддору Бишкектеги 7 эстеликке орнотулду. Активисты, специалисты в этой сфере разработали для развития, наверное, и для предоставления больше информации о тех объектах, которые представляют интерес для жителей и гостей города. Бул тармактагы адистер шаар тургундары менен коноктордун кызыктырган объекттер жөнүндө көбүрөөк маалымат берүү үчүн иштелип чыккан QR коддорду орнотушту. Бул мамлекеттик, жеке менчик долбоор. Бул кызыктуу тема деп ойлойм. Күчөтүлгөн реалдуулук технологияларынын өнүгүшүн эске алуу менен муну архитектуралык кеңиштер, тарыхый объекттер жөнүндө маалымдуулукту, билимди жогорулатуу максатында өнүктүрсө болот деп ойлойм. Тарых жөнүндө технологиянын жардамы менен маалымат берүү. Каким-то памятным объектам. Бишкек 140 Кыргызстандын борборунун маданий, материалдык жана материалдык эмес мурастарына арналган медиа долбоор. Бул чыгарылыштан жаштар аллеясындагы кызыктуу инсталляциялар жана эстеликтер тууралуу биле аласыз. Менин атым Спенсер. Мен 27 жаштамын. Мен АКШнын Мичиган шаарынан болом. Бул жерде Борбор Азиянын чок ортосунда жашайм деп ойлогон эмесмин. Бирок мен бул жерде 3 жылдан бери жүрөм. Мен бул жерге Тынчтык корпусунун волонтеру катары келгем. Анткени мен жаңы маданият менен таанышып, дүйнөгө жакшылык кылгым келди. Мен Токтогулдун бир айылында жашап, 2 жыл англис тилине мугалим болуп иштедим. Чындап кыргыз маданиятына сүңгүп, элине, каада салтына, жерлерине ашык болуп калдым. Туркияга бардым, бирок Кыргызстанга кайра кайткым келгенине дайыма сезчүмүн. Азыр Бишкектеги эл аралык мектептердин биринде дүйнө тарыхынан сабак берем. Ошондой эле мен кыргызча сүйлөйм. Biz azыр sizler менен шаардагы мен сүйгөн жерлерге сейилдейбиз. Сейилдөө учурунда архитектуралардын өзгөчөлүктөрүнө, мисалы ушундай керемет болукторуна көңүл буруу мага абдан жагат. Мурун бул жер Фрунзе гүлбагы деп аталчу. Кийин шаардын 125 жылдыгына карата жаштар аллеясы деп аталып калган. Бул жерде көптөгөн көз имараттар жана кызыктуу эстеликтер бар. Мисалы, Илбирстин эстелиги, көз айнек, көз караш, Шабдан Батырга арналган эстелик. Кыргызстан эл аралык университетинин, Улуттук банктын, шаар мэриясынын имараттары эң көз болуп эсептелет. Мунун бардыгы өзгөчө коркумдуу толордун каранына чагылышып турат. Борбор шаардын башкы көчөсүндө элди кызыктырар тарыхый жерлер, имараттар жана булуң бурчтар өтө көп.
Nice again. 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 İlimler Akademiyası'nın 10 kanatında zoologiyalık müze joylashgan. 11 yıl murun uşu yerge ko'chirilib, Biologiya Toprak Instituti deb atalib juradi. Muzey 1926-yildan 30-mayında negizilgan jana Kırgızstandagi eng iri muzey bo'lib hisoblanadi. Muzeyga kelganlar respublika bizdan har turli jonivorlar dunyosi bilan tanisha olishadi. Bunda 1500 doy eksponat var. Alardan içinden kanatlılardı, balıklardı, süt emütçülerdi, jana kurmuskulardı, kezik türüge bulur. Abu Kokchoru Kırgızstandagi eng chong uchgan kush. Ozgocho kopuluktordan jana kanatlılardan iri toplumdoru kimdida bo'lsin qiziqtirbay qo'yboy. Chinında flora jana faunanın har turluluğu adamni tangaldiradi. O'zgacha bu yerga baldar menen kelib, tanib, bilugo bakıtında arnasan qiziqtuda, mazmunduda bo'ladi. This is good. Truth you never wanted. Biz turistler uchun abdan qiziqtu jana belgili bo'lgan yer Osh bozorina boritamiz. Bu yerdan o'zgacha chiqish koloriti sezilgandikdan chet el qulluqlarga jaga degan o'ydaman. Sebebi bu bozorda o'zining madaniyati, ulutuk tamagashi, momo jemishlari boshqa joylardan o'zgacha qilib turadi. Bozordan Atajonu bo'yicha da kichkinaka qiziq tarixi bor. Eng algach bu Sovet bozor deb atalib, undan 1983-yili Oshdan kelgan quruvchilar tarafidan qurilib, Osh bozor deb atalib qolgan. Alemi Bishkek şehrinin daha bir özgürlüğü. Bolgonu 20 minutun içinde keramet joylardan tabiatında bulup kalıga mümkün.
Бул жердин жаратылышы сактар, усундар, хундар жана турктор тарабынан миңдеген жылдар мурун эле бааланган. Алардын сооктору археологдор тарабынан азыркыга чейин табылууда. Шаарга жакын жерден эң эле байыркы болуп эсептелген биздин заманга чейин 4-кылымга атанды. Байыркы Кытай тыйындардын табылуусу болду. Мага бул жердин көрүнүшүнөн ырахат алып, таза абасынан дем алуу абдан жагат. Бул жерден өзүңдү эркин жана бактылуу сезесиң. Албетте, бул Бишкектин маанилүү артыкчылыгы. Sizler menen Bishkek 140 долбоору болду. Тарыхыбызды жана жаратылышты сактайлы. Görüşкөнчө, достор. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сизди жаркын энергия менен кубаттай турган позитивдүү ырды назарыңыздарга сунуштайбыз. Суранам кетпесеңиз, ичим тыз-тыз. Жүрөктө сезимдерди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Сүйлөңүз ширин экен сөздөрүңүз, тиктеңиз назик экен көздөрүңүз. Суктанып жүзүңүзгө тигилейин, айтылсын жүрөктөгү сөздөрүңүз. Ай жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Суранам кетпесеңиз, ичим тыз-тыз. Жактыңыз махабаттын отун укмуш. Жылынып ошолоттун илебине. Жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошолотту. Жаным
жанымда дағы biraz oturunuz. Жанымда дағы biraz oturunuz. Ушундай позитивдүү нотада биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Көрүүчүлөрүбүзгө чын ден соолук жана дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана Түстүү Тасма болдук. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө.